Саламатсыңарбы, урматтуу кыргыз элим? Саламатсыңарбы менин Facebook досторум? Мен кечеги азыр кишилер кирсин, мен андай кылып чакырып коеюн. Сиздер да бөлүшүп койсоңуздар. Мен өзү негизи түз эфир кылганды жаман көрөм. Анткени албетте түз эфирдин пайдасы дагы бар, зыяны дагы бар дегендей, түз эфирди ар бир жаран түз эфир кыла алат. Мени билесиздер, мен мекенчил болуп жүргөн Бечелова Эльмира. Мен эмне үчүн мекенчил болуп калгам? Мен кечеги 13 жашар кыздын сотуна митингке чыккандар менен кошо чыгып, азыр жалган жаладоо менен Facebook'та каралап жазып атышат. Ошол боюнча мен түз эфир кылып, өзүмдүн жагдайымды түшүндүрүп коюшту туура көрдүм да. Мен эмне үчүн мекенчил болгом? Мен ошол кайрымдуулук фонд, өзүм базарда ишкер болуп иштесем дагы, ошо кайрымдуулук фонддорго аралашып, ошо элдин ооруп атканын, элдин кыйналып атканын өз көзүм менен көрүп, Акниет Аманат кайрымдуулук фонд менен чогуу иштешип калдым, Медер Сапарбаев менен. Ошол убакта элдин кандай кыйналып, оорунун айынан кандай кыйынчылыктарды көрүп жүргөнүн көрүп, ушу кыйналып операцияга акча таппай, тилемчилик кылып да акча чогултуп берген күндөрүбүз болду. Ошолорду ойлоп отуруп, Азамат Байматов кайрымдуу бол фонддун жетекчиси менен да иштешип калдым. Ошолордун баардыгын ойлонуп туруп, эмне үчүн ушул бийликтегилер, эмне үчүн ошо биздин мамлекетибиз ушундай өнүп өскөн болсо, ушундай жетишкен мамлекет болгондо, ушундай оорулууларды да биздин өзүбүздүн мамлекетибизден лечение алмак деген ой менен баардык социалдык көйгөйлөрдүн баардыгын чогултуп келип туруп, анан мен ошол Садыр Нуркожоевичти колдосок, ушул Садыр Нуркожоевич өзүнүн таза жакшы командасы менен келип, ошо Кыргызстанды өнүктүрүп кетет деген ниетте мен мекенчилдикке өзүм барып кошулгам. Кайрымдуулук фонддо иштеп жүргөндө аябай кыйынчылыктарды көрдүм. Албетте мен аны менен мактангым келбейт. Бир колуң бергенди бир колуң көрбөсүн деген Кудайдын айтканы бар экен. Бирок мен ошол жакты көрүп жүрүп, анан мекенчил болуп саясатка аралашып кеттим. Бирок саясатка аралашып кеткениме бир чети сүйүнсөм, бир чети аябай өкүнүп турам. Анткени мекенчил болуп баардык мени тааныган мекенчилдерге мен ыраазымын. Анткени мени көпчүлүк Жети Дубандын мекенчили тааныйт. Баардыгы сыйлагандар сыйлашат. Албетте ар бир мекенчил өзүнүн башынан көп кыйынчылыктар өткөн.
кээ бир биздин мырзаларыбыз камалып, үй бүлөсүнөн ажырап, ошондой эле бизнестеринен ажырап, ушунчалык кыйынчылык, түрмөгө түшүп, кыйналып, азыркы убакта деле кыйналып жүргөн мырзалар бар. Албетте биздин мекенчилдер кызматка барып атышат. Ал кызматка барып аткандарына мен ийгилик каалайм. Ошол барган жерине жакшы иштеп, мыйзамдуулукту орнотконго, ошол мекеменин ишмердүүлүгүнө таза ак кызмат кылганга мен чакырып кетем. Албетте ар бир мамлекеттик тармактар аябай чырмалышып, аябай жаман болуп кеткен экен. Мен анткени ушул мекенчил болуп жүргөндө, мен сөзүм мондай аралашып кетип атат. Мекенчил болуп жүргөндө менин өзүмдүн кыйналган нерсемди айтып кетейин. Мен өзүм базардагы соодамды тыштап коюп, ошол мекенчилдик сезим менен ар бир митингтерде, ар бир соттордо, ар бир эмелерде активный катышып, ушу элди мекенчилдикке үндөө менен алек болуп жүрүп, менин соода кылган базарымда калып кетти. Ошол жерден пайда таппай калдым. Ошол жердеги товарларым астатак болуп калып кетти. Азыркы учурда ошол ден соолугума байланыштуу ошол базарды азыр арендага берип койгом. Ошондуктан мен көп товарларым жараксыз болуп банкрот болдум. Пайдадан калдым. Ошол убакта үй бүлөмө да карабапырмын. Азыр менин бала чакам, бир туугандарым, жолдошум таарынат. Сен ошол убакта эч убакта бизди мындай көңүлүңө албай, ушул мамлекет оңолсо, эл оңолсо деп ушундай жан дилиң менен чуркап жүргөнсүң деген таарынычтарды көп угам. Ошентип жүрдүм. Мен албетте коомчулук билет, билгендер. Билбегендерди мен алардан суранбайм деле, билбей эле койсун. Кудай көрүп турат үстүмдө. Ошентип кыйынчылык менен мекенчил болуп жүрдүм. Ар бир соттордо, ар бир митингтерде ушундай кээде ыйлаган учурларым да болду. Мен албетте аны өзүм пиарлагым келген эмес. Мен чындыгында кыргыз мамлекетине, элине бир жакшы жашоо келсе деген ой менен, бөлүшүп коюңуздар. Жакшы жашоо келсе деген ой менен жүргөм. Ар бир мекенчилдердин ошо эмгегин, кыйналганын бардыгын көз алдымда. Ошо көлгө чейин баргам, көлгө чейин митингтерде сүйлөгөм. Конечно, мен эле эмес, бардыгы сүйлөшкөн. Бирок мен чын дилимден жүргөндүгүм үчүн аябай мындай берилүү менен жүргөн экенмин да. Ошол убакта кысымдыктарга калгам. Мен дагы Сооронбай Шариповичтин убагында менин ушул жолдошум кичинекей үйдүн алдында бизнес ачкан. Ошол бизнесибизге чейин кысымдыктар болуп, документтерибиз текшерилип, албетте мен бардык документтеримди жасап, налогумду төккөм. Дагы бир азыраак налогум төгүлө элек. Ошол налогумду төгөм буюрса. Базарда болсо мен ошо ден соолугума байланыштуу чыга албай калдым. Азыр арендада. Мени деген ошол каралап чыгып атышат экен. Мунун базарда месталары бар деп, менин албетте бир местам бар. Аны мен эл катары сатып алгам. Азыркы учурда арендада берилип атат. Мен эч убакта ал базардан места алган эмесмин. Кыял базарынан дагы ошол места аласыңарбы деп сунуштаганда алган эмесмин. Анткени менин аркамдагы командам, анткени мен элдин алдында, Кудай алдында мен жүзүмдү таза, мен ошол бир места алып же бир ошол местанын арендасын алып байып кетпейм. Мага андай арам нерселер жакпайт, жукпайт дагы. Мен азыр ошондой каралоолор болуп атат экен. Мен эч кандай ал жактан места алган эмесмин. Ишенбесеңер барып Кыялдын директорунан барып сурап алгыла. Таза эмгегим менен ошо бир места менен окат кылып келатам. Ошол убакта менде ошондой кысымдыктар болгон. Бир тууганымдын бизнесине чейин асылган Сооронбай Шариповичтин убагында. Бир туугандарыма чейин, айылда бир туугандарыма чейин милициялар асылып, ушундай кысымдыктарда, ушундай кордуктарда калгам. Аным чындык. Дагы эмнени айткым келет? Андан кийин 5 октябрда ушул шайлоонун жыйынтыгына макул эмес болуп, ошолорго аралашып, биз да мекенчилдер чыгып, ошол убакта мекенчилердин көбү ошол прям Сооронбай Шарипович жардырып аткан убакта мен ошол жерде жүргөм. Мен ошол жердеги жанагы көз агып калган балдарды, жаракат алып аткандардын бардыгын өз көзүм менен көргөм. Албетте тилекке каршы мен ошолорго жардам бере алган жокмун. Мен ошол маалда жарылып атканда
ошол жерде жүрүп акыры менин жанымдагы эжем, Жылдыз деген эжем, бас Элмира кетип калалы деп болбой алып кетип калгандыктан мен таксиге түшүп үйүмө кеткем. Кайра эртең менен саат 4-тө келгем. 4-тө келсем ошондой баягы Садыр Нуркожоевич түрмөдөн чыгып уже ушундай болуп аткан экен. Ошондо жүрүп 10 күн жүрдүк биз. Ушул 5-октябрда 10 күн жүрдүк. 10 күн ушул жерде эртең менен таң атпай чыгып кетем, кечинде үйүмө келем. Алымын жетишинче ушул кыргыз патриот жараны катары эмгек кылдым. Албетте ал жерде 10 миңдеген адамдар жүрдү. Ар кандай ойдогу адамдар жүрдү. Ошол жердеги биз биртке чогулткан, мекенчилерден чогулткан акчаларды алып келип, ошол жерден тамактарды жасап, элдин курсагын тойгузуп жүрдүк. Ошол жердеги биздин ушул кээ бир мекендештер ошо элдин акчаларын чогултуп алып, басып алып кетип калган мекендештер да болду. Ошолорду дагы биз мекенчил болгондуктан ар бир группадан маалыматтарды алып, ар бир ошолорго тыюу салып, ушундай акыйкаттуулукту, тазалыкты кармаганга аракет кылдык, бирок болгон жок. Ошол убакта дагы акчаларды, ошо карапайым элдин акчаларын карапайым элге тамак аш кылып берсин дегенде бардыгын ошол акчаларды чогултуп кетип калган кээ бир инсандар болду. Ошолорду Кудай жазасын берсин да. Андан кийин мен ушу мекенчил болуп, ушул мекенге ошол коррупцияга, ошо ар бир тармактагы болуп аткан мыйзамсыз иштерге жардам берейин деп, баягы өлүп көрүпүрүмбү деп, саясатчы болуп көрүпүрүмбү, жардам берейинби деп жүрдүм. Мына Токтогул району боюнча спец фонд деген биздин 33 миң гектар жерибиз суу басып, ошол жерде биздин жашап аткан мекендештерибиз ар жакка көчүп кетип, азыр кыйналган, ар бир айыл өкмөттөгү кыйналган элдин көйгөйүнө Жамгырбек Бөкөшев депутатыбыз, мына менин жердешим, өзүмдүн айылымдан болот. Менин атам мугалим болуп иштеген, ошонун окуучусу Жамгырбек Бөкөшев ошо өкмөттөн ошол компенсацияны бөлүп чыгарган спецфонд, атайын фонд. Ошол атайын фонд 30% социалдык көйгөйлөргө, 70% суу тармагына бөлүнө турган акчалар ушул убакка чейин желип, кээ бир проектилер эч кандай ишке ашпай, кээ бир проектилер жартылай бүтүп, кээ бир проектилер бүткөн эсепте болуп, ошол утуп алган тендер компаниялар ошол биздин жогору жактан ошол жергиликтүү, ошол тиешелүү тармактагы бийлик өкүлдөрүнүн ошо коррупцияга баткандыгынан ошо ишти чала кылгандыктан канчалаган биздин мекендештерибиз, Токтогулда жердештерибиз ошол спецфонддун акчаларынын пайдасын көрбөй желип кеткен. Ошого тиешелүү Тайырбек Сарпашев, мен ошо соц тармактардан окуп калдым, 250 миң эле сом штраф төлөп, ушул жоопкерчиликтен кутулуп кетти дегенде мен аябай таң калдым да. Азыркы убакка чейин ошол спецфондду жеп тоногон токтогулдук менин жердештерим эч кандай мыйзам чегинде жооп беришкен жок. Мына Токтогул районунан канчалаган биздин кыйын агаларыбыз, канчалаган кыйын мырзаларыбыз, айымдарыбыз чыкты, бирок ошол маселе боюнча эч ким эч нерсе көтөргөн жок. Бул биринчиден. Мен Токтогулда канча жолу жүрдүм, биздин азыркы активист балдар менен жүрдүм. Ушул маселелер боюнча ал турмак өзүмдүн айыл өкмөтүмө чейин барып, ушул айыл өкмөттүн саясатына да аралашып көрдүм. Өзүмдүн айылымдагыларга, өзүмдүн туугандарыма жаман көрүндүм, чындыкты, акыйкатты айтайын деп. Бирок мен ал үчүн билип, өзүмдүн жон терим менен билип, өзүмдүн аң сезимим менен сезип туруп, анан мен ошол саясатка аралашайын деп айылга чейин канча жолу барып жүрдүм. Ошо айылдаштарым көрүп калса, мени билесиздер. Андан кийин ушул өзүмдүн жашаган жеримде деле, мына Ак Ордодо жашайм, мыйзамсыз точкалар толтура. Ошол мыйзамсыз точкаларды эч кандай документтери жок. Ошолорду бийлик өкүлдөрүнөн крыша кармап алышып, ошолорго отметка кылып коюп, налог төлөбөй канчалаган мыйзамсыз точкалар турат. Ошолорду ал турмак биздин Ак Ордодо бүт жерлерибиздин, муниципальный жерлерибиздин баары сатылып кеткен. Даже bizde нормальный bizde поликлиника жок. Албетте мектептер курулуп баштаган экен, капсула куюлуп, ошолор курулуп кетишине тилектешмин. Жакшы мамлекетте болуп аткан жакшы иштерге албетте тилектешмин. Поликлиника мындай социалдык маселелерди чече турган объектилер жок да. Бизде деген 30 миңге жакын прописанный
30 миңден ашкан непрописанный жарандар жашайбыз ак ордодо. Ошолор боюнча да ак ордодогу активисттер менен, ак ордодогу мамлекеттик кызматкерлер менен жана айыл өкмөттөр менен иштешип калдым. Азыр деле ошол нерселер чечилбей турат. Эми иштеген жерим боюнча мына Кыял мамлекеттик мекеме бул убакка чейин 70% өзүн өзүн каржылоо менен иштеп келген. 70% өзүн өзүн каржылабай эле булар ошол 70% өзүн өзүн каржылаганда Кыял мамлекети өнүгүп өсүп жана азаттыктын иликтөөсүн Такин Солтобаева деген эжебиз ошол Кыял мамлекеттик мекемеден кызматкерлеринен кордук көрүп, ошону аябай кыйынчылыктарды көрүп, ушулардын коррупциясын эметем деп, ошол азаттыктын иликтөөсүндө алып чыккан. Ошонун негизинде мен да аралашып калып, Кыял мамлекеттик мекеменин башкаруу системасын мен өзүмдүн жон терим менен, өзүмдүн деңгээлимде түшүнүк менен алып чыктым. Алып чыгып күрөшүп жүрдүм. 70% өзүн өзүн каржылоо менен башкарып келген. 70%-ти жеп булар, анткени өзүн өзүн каржылаганда ал мекеме деген жаркырап, өнүгүп, өсүп кетмек. 70%-ти өзүн өзүн жеп, ошол 70%-ти жешип буга чейин бийликтегилер. Андан сырткары мыйзамсыз жерлерди сатып, андан сырткары мыйзамсыз субарендаларды жеп келген бир дагы ошол Кыял мамлекетти башкарган бир дагы ошол кызматкер эч кандай жоопкерчиликке тартылган жок. Азаттыктын иликтөөсүн көрсөңүздөр, ошондо бүт маалыматтар айтылган. Ошол укук коргоо органдарына текшерип келген органдарга ошо акчаларын берип, ооздорун жаап, ушул мыйзамсыз кылган коррупциялык иштеринен кутулуп келишкен. Кыял мамлекеттик мекеменин ошол кызматкерлери, жетекчилери. Андан кийин Макашев деген директор башкарып келген. Андан кийин Сооронбай Шариповичтин кезинде Данияр Дербишалиев деген башкарды. Анда дагы өтө мыйзамсыздыктар көп болду. Азыр Элдар Аттокуров деген башкарып атат. Азыр да мыйзамсыздыктар болуп атат. Анткени ошол жерде ишкерлер айтып атат, бизге ушундай биздин бааларыбызды кымбаттатып атат. Эмне үчүн кымбаттатып атасыңар? Кайсы договордун негизинде кымбаттатып атасыңар десек, анда барып башка жерге барып иштегиле деген ушундай сөздөр айтылып атат деп, булар мамлекеттен берилген договорду элге тааныштырбай туруп, булар өзлөрү ылайыкташтырып договор түзүп алып туруп, ошо ишкерлерди ошол договордун негизинде месталарын кымбаттатып, ошол договордун негизинде иш алып барып атышат. Бул дагы эле кайсыл мыйзам менен иштеп атканын Кыял мамлекеттик мекеме билбейм, бул управделага карайт. Буга чейинки башкаруу системасында албетте Кыял мамлекеттик мекемеде ушунчалык дольщиктери көп болчу. Доляларына берип коюп, калганын ошол Кыял мамлекеттик мекеменин директору өзүнүн пайдасын көрчү. Азыр деле ошондой системада иштеп атат деп мен ойлойм. Анткени ишкерлердин айтымына караганда ошондой система дагы деле, даже хуже система дагы деле уланып атат. Ошол жерде кээ бир бош жерлерге контейнерлерди куруп, ошол жердеги месталар сатылып атат экен, огромный суммада арендага берилип атат экен. Ушундай азыр иш жүрүп атат. Албетте, эгер таза иштеген бир башкаруу системасы болсо, мен да ошол жерге иштеп жардам берейин дегем. Тилекке каршы мени ал жерге ишке алган жок. Мен болгону администраторлук жумуш сурагам, ооба сурагам, анткени азыр мен базарга чыгып, ден соолугума байланыштуу чыга албай калдым, арендага берип койдум. Ошого байланыштуу мен ошол жерге иштейин дегем. Аны дагы мени жаманатты кылышып, ар кандай бул директор болуп иштейм деп атат, бул ушундай Кыял мамлекеттик мекемедеги жетекчилерге же бир кызматкерлерге чуулгандуу бир иш жасап атат деген сөздөр айтылып келет экен. Мен эч кандай мен ал жердин мыйзамдуу иштешин гана каалагам. Менин командам бар. Менин аркамда командам бар, ушул акыйкаттуулук менен күрөшүп жүргөн. Менин аркамда элим бар. Ушул мыйзамсыз иш болуп атканын эл билет экен, бирок өзлөрүнүн окат тирилигин кылып атканына байланыштуу ашыкча сөз айткылары келбейт экен. Ошондуктан эл да унчукпайт экен.
бул дагы маселе. Эми көчө соодагерлери боюнча схене торговля деп жана Дилорам Кадырова деген аял ошол жерде кеминде бир 10 жылга жакын ошол жерди чаңызгытып, элдин акчаларын алып, күнүмдүк акча чогултуп, айма ай арендага берип, Дилорам Кадырова эле эмес, андан башка дагы ошонун айланасындагы ушу канчалаган аялдар ушул мамлекеттик акимияттан крышаларды таап алып, Ленинский роудудан крышаларды таап алып, ошолорго долясын берип, ушул карапайым элдин канын сыгып, ошол жерден акча таап, ушундай мыйзамсыздыктар болуп, ошол жерден кээ бир айымдарыбыз кордолуп, ошол Дилорам Кадыровага окшогон, башкаларга окшогон ошондой өжөр акмак аялдарга кордолуп, азыркы убакка чейин ошол мыйзамдуу бир акыйкаттуу чечим чыкпай келатат. Анткени сот уланып атат, соттон актап чыгарып коюп атат. Кайра жабырлануучулар арыз жазып, до сих пор ушул акыйкаттуу чечим чыкпай келатат. Ал убакта да мени аябай жаманаттуу кылып чыгышкан, жалган жаладоолорду жабышкан. Мен Кудай алдында жана элимдин алдында, жана өзүмдүн адамдык абийиримдин алдында тазамын. Албетте билген, акыйкаттуулукту билген адамдардын алдында. Үчүнчүдөн, мен өзүм иштеп аткан Союз народных мастеров деген базарыбыз бар. Ошол Союз народных мастеров базарда мыйзамсыз ошол кыял мамлекеттик мекемени иштетип жүргөн, ошол жердеги мыйзамсыз иштерди кылган жетекчилер азыр ошо Союз народных мастеровду башкарып отурат. Союз народных мастеров бул мурун кыялга карачу кандайдыр бир өзлөрүнө ылайыкташтырган мыйзамдын негизинде буну арендага алып алган, ошонун негизинде кыялдын жанында муниципальный жерди арендага алып алып, 41 гектар жерди 40 сотук деп жаздырып алышкандагы, азыр ошол жерден миллиондогон акчалар түшөт. Ошол эле өз кызыкчылыктары бар кызматкерлердин чөнтөгүнө түшүп атат дагы. Налогко төлөгөн акчалар өтө аз. Налогко төлөгөн акчаларды мен мурунку түз эфиримде кайрылып кеткенинде сиздерге көрсөтүп бердим эле. Ал жерде 30 миллиондогон акчалар түшөт. Ал жерге налог төлөнгөнү болгону 3,5 миллион төлөнөт экен. А мэрияга төлөнгөн арендасы белгисиз. Азыр ошол жерден суроогу бүткөн. Мен ошол жерде түз эфир кылып, ошо коомчулукка тааныштыргам. Ал жерден суроогу бүтүп, азыр ал жер талаш болуп атат экен. Мен ошол мэрдин өкүлчүлүгүнө да барып жолукканда, вице-мэрге барып жолукканда, бул жер деген муниципальный базар кылыш керек эже, бул жердин акчасы мамлекетке түшүш керек дегенде, мен анын сөзүн кубаттагам. Анткени ал жер мыйзамдарды келиштирип алып эле бир 3-4 адамдын кызыкчылыгы үчүн, анан ошол 3-4 адамга крыша болгон дольщиктердин кызыкчылыгы үчүн эмес, ал жердин акчалары муниципальный базар болуп, мамлекеттин ошол бюджетине түшсө деген менин ниетим бар да. Эгер мамлекеттин бюджетине түшсө, ошол эле биздин мамлекет кызматкерлери, ошол эле биздин инвалидтер, ошол эле биздин энелерибиз пособие алган келинчектер ошол бюджеттин акчасынан акча алмак. Албетте булар кичинекей эле капли. Бул Кыргызстандагы кичинекей эле капли. Бул менин өзүмдүн күрөшүп, өзүм алышып, өзүм көзүм менен көрүп жүргөн жерлерди айтып атам. Мындай жерлер толгон токой. Ошондуктан ошол жердин мыйзамдуу иштешине да көзүм жетпей атат. Анткени колунда токочу бар бала сүймөнчүктүү болуп, азыр ошол эле жемкорлор ошол жерде айтылып кетет экен, Акылбек Жапаров крышабайт этет деген. Анткени Акылбек Жапаров крышабайт этет. Ошол 2010 жылы дагы ошол жердеги биздин кичинекей ошол базарыбыз алынып кетерде, мага окшогон активист жарандар, мына Сабира Жоробекова деген эжебиз бар, ошого окшогон активист жарандар чыгып, биз ошол жерди, ошо карапайым эл соода кылып нан таап аткан үчүн биз ошол жерди алып калганбыз. Ошону багы фанаттар аткарат, шакалдар пайдасын көрөт болуп, ошол жетекчилер пайдасын көрүп, ошол жердин акчаларын мамлекетке түшүрбөй туруп, өз кызыкчылыктары үчүн иштетип жүрүштү. Азыр ошол жердин суроогу бүткөн. Эми ошол жерди дагы булар акчаларын көтөрүп алып, ошо мэрияга мүмкүн долясын берип, может мүмкүн мэриянын эмелерине вице-мэрлер, мэр, урматтуу мэр, ошол эле шаардык кеңештин спикерлери,
алдынан өтүп атабы, же ошол Акылбек Жапаровбу, же андан башка ошо биздин чиновниктерди аралаштырып, ошол жерде дагы эле ушул мыйзамдын негизинде алып алып, алардын долясын берчүлөргө берип туруп, ошол жерди башкаргылары келип атат экен. Аны биз угуп атабыз. Кыял мамлекеттик мекемеге өтүш керек деген дагы ошол Кыял мамлекеттик мекеменин директору Аттокуров айтып атат. Кыял мамлекеттик мекемеге өтүшүн да мен каалабайм. Ошол Кыял мамлекеттик мекемеге өтсө, ошо сизге окшогон патриот, сизге окшогон таза адамдарды иштетебиз дейт. Анткени Кыял мамлекеттик мекемеге өтүшүн действительно мен каалабайм. Анткени Кыял мамлекеттик мекеме управделанын башкаруусунда. Бул жер ушул муниципальный базар болуп калыш керек дагы. Бул жердин акчаларынын бардыгы мамлекеттик бюджетке түшүш керек. Эмне үчүн ушу 30 жылдан бери ушундай ар бир жерди, ар бир тармакты басып алган бир чиновниктер болобу, кызматкерлер болобу, ошолордун чөнтөгүнө, ошолордун кызыкчылыгына иштей берет дагы мамлекеттик бюджетке түшпөй келет. Мен бул маселени ушул мэрге дагы Ленинский райондо акимиятында болуп аткан чогулушта да ушул маселени көтөрүп кайрылгам. Эми бул нерсени ошол эки тармак, үч тарап талашуу болуп атат деп угуп атам. Бирок мен ушул жерди муниципальный базар кылып, ушул жерди мамлекетке, ошол Ленин райондук территорияга карайт экен, мамлекеттик муниципальный базар кылышын мен ошолордон талап кылам, и суранам дагы. Ошол азыркы жемкорлор, ошол 30 жылдан бери кыялды жеп жуткан жемкорлорду иштетпөсүн, ошол тиешелүү бийлик өкүлдөрүнөн талап кылам. Алар болду, уже тойду. Байлык, бийликтин бардыгын сактап алды. Эми кетсин. Алар не то что кетип эле калбай, мыйзам чегинде жооп бериш керек болчу. Тилекке каршы мыйзам чегинде жооп бере турган кылып, ошол жанагы Дилором Кадырова деген аялды ушу митинг кылып жүрүп, шунчалык аракет кылып жүрүп, бир айдай камалып чыкты. Кайра Ленин райондук сот актап чыгарып койду. Мен кече ушул митингке эмне үчүн чыктым? Мен митингке ушул 13 жашар кызды милиция биздин укугубузду коргойт деген милиция органдарынан ушундай кордолуп, ушу зордук, зомбулук менен зордукталып жүргөнүнө аябай ичим күйдү. Андай кордолгондор аябай көп, бирок билинбей калып кетип атат. Бул миңден бири гана ушундай коомчулукка чыгып, ушундай резонанс жаралып атат. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин мамлекетибизди коргойт деген биздин жаш балдарыбыз ушу мамлекетти коргоону үйрөнүп келебиз. Ушу мамлекетибизди коргойбуз. Биз барып служба кылып, ушу мынтык атканды үйрөнүп келели. Азыр биздин мамлекетибизде коопсуз, ушундай саясий көз каранды болуп, экономикалык көз каранды болуп турганда, биздин ошол балдарыбызды ушул военный тармактагы ушул служба кылган жердеги кызматтагылардан мен таң калам да, ошолорду үйрөтүп, ошолорго мотивация берип, ошолорду наоборот ушундай армияга балдарды көбүрөөк тартып окуткандын ордуна, үйрөткөндүн ордуна кайра ошолордун өзлөрүнүн кызыкчылыгы үчүн единица салдырып, ошолорду кордоп аткандарына ичим күйдү. Боорум ооруду, как жаран катары. Мен да энемин, менин да жалгыз балам бар. Менин да бир туугандарым балдары бар. Ошого боорум ооруп, мен ошол балдар үчүн чыктым. Үчүнчүдөн, мына Марат Казакбаев, мен аны тааныбайм дагы. Марат Казакбаев жөн эле бир жаран. Бул саясий серепчи. Бул биздин мамлекетибизди миллиарддап, миллиондоп тоноп, биздин ушундай саясий ушул убакка чейинки келген биздин мекендештерибиздин өлүп атканына, мекендештерибиздин корболуп атканына, мисалы ар бир революция сайын биздин мекендештерибиз өлүп атат. Биздин мекендештерибиз жарадар болуп, жабыркап, инвалид болуп калып атат. Майып болуп калып атышат. Ошондойлорго салымын кошпогон эле бир серепчи ушул бийликке бир сын пикир айтып коюптур. Албетте, бийликке сын пикир айтылыш керек. Тууган күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дейт. Ошол сын пикирлер, алар серепчи, биз карапайым эл, биз да сын пикир айтып атабыз. Ошол серепчини алып барып, СНБга жаткырып алып, ушул ооруп атканына да карабай ошол жерден жатканына, ошол жерден ооруп кандайдыр бир мүмкүн кысымдыктарда болгондур.
ошол түрмөдөн, ошо Эсенбунун түрмөсүнөн өлүп чыкканына менин адам катары жүрөгүм ооруду. Банктын кызматкери ошол канчалаган миллиондогон акчаларды ошонун аркасында тургандар жеп жутуп алып, ошол кызматкерди түрмөгө тыгып туруп, ошону соо чыгарып коюп, ошону акыйкаттуулук менен, мыйзамдуулук менен сурабай алып, аны дагы өлүмгө туушар кылып койгону, ошол жерден ошонун туугандары кабыргалары сынып токмоктолгонун карабай туруп, асынып өлдү деген бир ушу биздин мамлекеттик чоң эле кызматкерлер ушуну айтып атканына мен ичим күйдү. Ошондуктан мен ошол жерге чыгып, ушул маселелерди айтайын деп чыктым. Бардым, ошондо дагы ой ал жерде деген тиги энполор чыгат, ал жерде голубойлор чыгат, гейлер чыгат деп айтышты. Албетте алар дагы биздин Кыргызстандын жарандары. Энпо деп атат. Энпо болгондо энподон азыр деле биздин мамлекеттик азыркы бийлик дагы энподон акча алып атат го. Азыр саясий эксперттер, саясатты түшүнгөндөр жазып чыгып атат го. Моунча карыз болуп атабыз, сырткы карызыбыз мынанча, ички карызыбыз мынанча деп жазып чыгып атат. Энполордон, башка мамлекеттен акча алып атканда, башка ошол энполор жакшы дагы, анан ошолордун бир саясатын колдоп койгон инсандар жаман болуп калабы? Албетте ошол митингди уюштурган биздин Назгүл деген биздин балдарыбыздын укугун коргогон айымга да айтып кетет элем, ошол жерде уюштуруучуларга да айтып кетет элем, ошол жерге катышкан биздин мекендештерибизге да айтып кетет элем. Биз кыргызбыз. Кыргыз улуттук баалуулуктарыбызды сактап, кыргыз улуттук салттуулугубузду сактап, анан биз ошол ар бир мыйзамсыз ишке болобу, ар бир жакшы жаман нерселерге биздин мыйзамдуу укугубуз, биз чыгып ой пикирибизди айтып талап кылыш, бул биздин мыйзамдуу укугубуз. Ошолорду жашынакай кыргыздын өңү менен, кыргыздын салт санасы менен, кыргыздын баатырлык талабы менен чыгып талап кылышты сиздерден суранат элем. Мен ошон үчүн чыгып ошол жерде ой пикиримди айттым. Албетте биздин кээ бир мекенчилдерибиз ишке барып атат, аларга ийгилик каалайм. Кээ бир мекенчилдерибиз ошо сыртта калып кетип атат да. Ошол сыртта калып кетип аткан мекенчилдерибизди боюнча айттым. Биз сыртта калып кеттик. Биз каттарды алып кирип бердик. Ошол каттардын негизинде деле эч нерсе мен лично алып кирип бердим. Садыр Нуркожоевичке ошо мекенчилдер менен кошо киргенде каттарды алып кирип бердим. Бир да каттын жыйынтыгын жакшы жака көргөн жокмун. Токтогул району боюнча, спецфонд боюнча эч нерсе болгон жок. Ошол боюнча да кат алып кирип бергем. Жанагы Диларам Кадырова боюнча дагы кат алып кирип бергем. Ал болсо соттон акталып кетти. Кыял мамлекеттик мекеме боюнча да кат алып кирип бергем. Анын ишмердүүлүгүнө мен канааттанган жокмун. Албетте өзлөрү билет. Алар Союз народных мастеров боюнча да кат алып кирип бергем. Пока ал чечиле элек. Жада калса мына өзүм жашаган жерим айыл өкмөттү боюнча, көйгөйлөр боюнча да кат алып кирип бергем. Ал деле эч кандай мага кат эле келет, мындай жыйынтык жок да. Ошону айтайын деп мен ошол митингге баргам. Айттым. Азыр дагы ушул мекендештерибизге каалагандар уксун, каалабагандарга мен эч кандай каршылыгым жок. Мекендештерибизге ушул боюнча түшүндүрмө берип кетейин деп атайын түз эфирге чыктым. Мен өзү негизи түз эфирди жаман көрөм. Мындай албетте түз эфир кылып адамдар өзүнүн ой пикирин айтып алган бул жакшы нерсе экен. Бирок мен чыгып ошондой кылып айтканды негизи каалабайт элем. Айла жок ошондой кылып айтышка туура келди. Ошол мен дагы мүмкүнчүлүк болсо оюмду топтоп түз эфирде ошо өзүмдүн көз карашымды, ошо болуп аткан мыйзамсыздыктарды, болуп аткан ошо мамлекетибиздеги, коомубузда болуп аткан терс көрүнүштөрдү түз эфирге чагылдырып, түз эфирден билдирип турам деп чечтим. Буйруса аманчылык болсо, ден соолук болсо, Кудайым өмүр берсе, күрөшүп акыйкаттуулукка жетебиз деген ниеттемин. Аман болуңуздар. Бөлүшүп коюңуздар.